Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан экономика бөлүгү жана мен Азамат Акилеев. Бажы биримдигине кирүү боюнча жол картасына кол коюу менен бирге ишкерлердин арасында бир топ суроолор жаралууда. Эң маанилүү нерсе бул техникалык жөнгө салуу маселеси. Техникалык жөнгө салуу бул бирдиктүү стандарттарды, техрегламенттерди, санитария, ветеринария жана фитосанитария чараларын сертификациялоо эрежелерин камтыйт. Жалпысынан алганда биздин бүгүнкү эрежелерге салыштырмалуу бажы биримдигинде бир топ катаал эрежелер жана мыйзамдар каралган. Биздин өндүрүшчүлөр үчүн бажы биримдигине кирердеги эң негизги көйгөй бул лабораториялык базанын талапка жооп бербегендиги болушу мүмкүн. Тастыктоо системасы жыл болсо мына лабораторный биздин базада эң негизи ошондо себептегенде эгерде машина строительный машина куруу энергетика электрический приборлорду турган болсок компьютер болобу башка система болобу мына электрический чайник деп коелу же электр дүтүгү деп коелу Америкада болобу Германияда болобу Россияда болобу Кыргызстанда болобу бул электрический без коопсуздугу бирдей бул жерде маселе жок айрыкча маселе мына айыл чарба продукцияларында себептегенде азыр бизде көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө айыл чарба продукцияларын тамак аш продукцияларына жаңы бат деп коет белоисактивный добавка жана ГМО деп коюшат ошондой эле көптөгөн ингредиенттер кошулат да ошолорду продукциянын курамында канча үлүшү бар ошолорду тастыктоо маселеси ушунда турат бул лабораториялардагы биздин лабораториянын мүмкүнчүлүгү. Жалпысынан алганда жаңы эрежелер бардык өндүрүшчүлөргө тиешелүү. Өзгөчө айыл чарба жана тамак аш чыгаруучулар өз продукциясын сертификация жана декларациялоого тийиш. Ал деген ошол мисалы таможенный союздун аймагына поставкындай товарды жөнөтө турган ошо продукт жана ишканалардын сөзсүз түрдө жалпы реестр бар, бирдиктүү реестр бар. Ал жерге кириш керек. Ошол эле продукцияларда ошондой чыгарган продукцияларда реестрге кириш керек. Бажы союзун. Ошондо эми мындай реестрге кириш үчүн сөзсүз түрдө жана продукциялардагы мындай кандай бир деңгээлде сыноодон өтүп, жанагы тиешелүү документтерин алып туруп, анан кийин ошонун негизинен реестрге кирет да, айырмачылык негизи ушунда турат. Анан кийин дагы бир айырмачылык ошо мен айтып кетейин да кайталап жанакы биздин лабораториялардын базасы. Эрежелердин өзгөрүүсү Кыргызстандын бирден бир маанилүү тармагы кийим тигүү секторуна таасирин тийгизет. Эми даяр буюмдар гана эмес, колдонулган чийки заттар дагы сертификациядан өтүүгө тийиш. Сертификация тастыкталган жана бажы биримдигинин тизмесине гана кирген лабораторияларда өтүш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда андай лаборатория дагы эле жок. Бизде ушунга чейин айырмасы жана материалдарды биз текшерилбейт да, анан кийин даяр кийимдер текшерилип келген да. Бажы союзунда ошол эле материалдарды дагы текшергенге мындай текшерген талап кылат да, айырмачылык ушул жерде. Анан кийин бизде да мына фурнитура дагы текшерилбей келет, Бажы союзунда текшерилет. Себептен эми биз Бажы союзунда ушундай двойной биздин көз карашыбызда эки двойной текшерүү болуп калат да. Анан эгер биз Бажы союзуна кирип калган толук мүчөсү болуп киргенден кийин биз сунуш киргизебиз деген ойдобуз. Ушундай эки жолку мындай текшерүүлөрдү ошол окшогон көптөгөн анча мындай эмелер бар. Ошолорду сунуш кылып, ошолорду жокко чыгарабыз деген мындай жокко чыгарганга мындай андайдыр сунуш киргизебиз деген ойдобуз. Ошентип техникалык жөнгө салуу Кыргызстандан чыкчу экспортко негизги жолтоо болуп калышы толук мүмкүн. Ошондуктан тез арада бардык эрежелерди терең анализдеп, ушундай тарифтен тышкары жолтоолорду азайтуу жумушун жигердүү жүргүзүп, катуу сүйлөшүүлөрдү алып барыш керек. Ишкерлерди бүгүндөн баштап даярдап, так маалымат берип, бүт тобокелчиликтерди жана мүмкүнчүлүктөрдү ачыктап бериш керек. Бул жумушту өкмөт органдары жана тиешелүү ассоциациялар эртерээк башташы зарыл. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат, саламатта калыңыздар.